Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. 14 миңден ашык кыргызстандык Россияда статусун мыйзамдаштырганын РФтин Ички иштер министрлиги билдирди. Эске салсак, бүгүн Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштыруу мөөнөтү аяктады. 11 сентябрдан тарта аны аткарбаган чет элдик жарандар өлкөдөн чыгарылып, мыйзамда каралган бардык чектөөлөр, анын ичинде Россияга кийин кирүүгө тыюу салынат. Мындай адамдар жөнүндө маалыматтар көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилет. Булак Спутник Кежи. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл болбосо Непалга барбай турууга чакырууда. Ал эми бул өлкөдө жүргөн жарандарга эл топтолгон жерлерден оолак болуп, ар кандай массалык иш-чараларга катышпоосун ышталууда. Тышкы иштер министрлиги ыкчам телефон номерлерин жарыялады. +996 999 312 002 консулдук департамент, +91 92 894 00 944. Кыргыз Республикасынын Индиядагы элчилигинин WhatsApp номери. Булак Спутник Кежи. Токмоктун тушунда болгон жол кырсыгынан 5 киши каза тапты. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришкендей, Токмок Кошой жолунда бараткан Toyota Wish каршы тилкеге чыккан, Subaru Аскент менен кагышкан. Кырсыктан Toyota Унастын 61 жаштагы айдоочусу жана 4 жүргүнчүсү, ичинде 11 жаштагы өспүрүм бар, көз жумду. Дагы 3 киши, бирөөнүн жашы 7 элек, жаракат алып, Subaru Унастын айдоочусу менен кошо ооруканага жеткирилди. Булак Спутник Кежи. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айрым курулуш компаниялары шаардыктарга төңкөсүн тынчтык бербей жатышканын парламенттин бүгүн 10 сентябрдагы жыйынында айтты. Бир жыл мурун тынчтык жөнүндө мыйзамды кабыл алдык эле. Президент документке кол койгон. Аталган мыйзамга ылайык бул жайда шаардыктар тынч уктоосуна үмүт артылган болчу. Бирок мындай болбой жатат. Мыйзам жакшы иштебей жатат. Мисал келтирейин. Байдаш деген курулуш компаниясы бар. Улан Кечи районундагы 7 апрель көчөсүндө тургундардын уктоосуна жолтоо болуп жатат. Алар мыйзамды сактоого тийиш. Эмнеге сыйлабастык кылып жатышат? Бүгүн 10 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Чыңгыз Ажибаев өкмөттөн Бишкек Разаков Бишкек аба каттамынын билет баасын караштырып көрүүнү суранды. Ал учурда билет баасы 5000ден 6700 сомго чейин болуп жатканын айтты. Жалал Абад шаарын Манастеп өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда кабыл алынды. Мыйзамга катталган 86 депутаттын 80-и макул деп добуш берди. Булак Спутник Кежи. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов ырчыда экенин билет билеңиз. Кече 9 сентябрда кыргыз эл артисти Сыймык Бейшекеев 51 жашка толуп, Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда концерт берди. Ага арчынын шакирттери саналаштар катышты. Алардын катарын эл өкүлү Кундузбек Сулайманов да толуктады. Депутат аккордеонду колго алып, Асанкалы Керимбаевдин Көл баяны аттуу ырын Бейшекеев менен бирге созулонду ырдап, көрмандардын колдосуна татыды. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз. Каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар.
Көп жылдан бeri биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.